депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. 2 жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБдын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу эмес Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист, кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибин сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Азыр айтып берем. Коллегалар, Биздин мамлекетибиздин ичиндеги минералдык жер семишиктердин эгерде машина катары эсептеп келе турган болсок, айына миңдеген машиналар ушул контрабандалык жол менен биздин мамлекеттен сыртка чыгарылып кетип атат да. Миңдеген машиналар. Ошолорго бөгөт коюу максатында өтө чоң иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бирок ошо иш-чараларды жүргүзүү маалында кээ бир мыйзамды түшүнбөгөн, мамлекеттин ичиндеги коопсуз сактоого тоскоол жүргүзүп аткан депутаттарыбыз бар экендиги мен ачык айтайын. Алардын бири Мадумаров Адахан Кимсенбаевич жакын эле күндөрү ошол Кольцо, развилка стационардык посторуна барып, ошол жердеги кызмат өтүп аткан сотрудники органов национальной безопасности указал, чтобы они дали им отчет. Насколько вам хорошо известно, что сотрудники органов национальной безопасности никоим образом никогда о своих действиях, о своих работах, которые они оперативно проводят, никаким депутатам никогда не давали отчетов. Это противопоказано законом. Законом их деятельности должны контролировать только органы прокуратуры. Тем не менее, Мадумаров при всех, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, показать на этот видео, что он является каким-то образом борцом за права граждан, вызывая наших сотрудников органов национальной безопасности, хотят, чтобы они раскрыли свои планы мероприятия, оперативную работу, которую они проводят, и хотят их лицо узнать. Кто ты такой, какая фамилия твоя, что ты делаешь, каким работам занимаешься. Он не имеет на то права, законное право задавать такие вопросы. И наши сотрудники очень правильно поступили, что не стали с ними ругаться или каким-то образом им раскрывать. То есть, кыргызча айтканда, муну менен жаакташып, сүйлөшүп, талашып, тартышып, ушул тартып аткан видеосуна түшүп кетпестен, акырын өздөрү жылып кеткен эң туура болгон. Эң туура болгон. Качып кеткен эмес. Качырат сени. Это раз. Эң туура болгон. Жана мындан ары бир дагы депутат ушундай кылбаш керек деп мен сиздерден суранып кетер элем. Себеби алар жөнөкөй постто турган милиция эмес. Же таразаны карап турган транспорттук министерствонун кызматкери эмес. Андан сырткары ошол жерде Адахан Мадумаров жанына бир-эки адамдарды алып, ошол адамдар видеодон сүйлөп атышат. Мына сотрудниктер $500 $1000 акча алып атат деп. Бирок ошол сүйлөп аткан адамдардын ким экенин бул киши жакшы билет.
Ал адамдар ошол жерде сүйлөп аткан, жанында туруп сүйлөп аткан Ташматов, Оразалиев аттуу адамдар алардын түздөн түз аткезчиликке каршы катыштыгы бар. Ташматовдун агасы дагы, иниси дагы өздөрү үй бүлөсү менен ушуну аткезчиликти жасашат. Ошондон азыраак сүйлөшөлүк, тилим бар деп эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебегин, колуңду сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдың. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчумун. Сактаңыздар. Камчак. Еще не поздно. Урматтуу депутаттар. Бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативный маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн. Мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кирип чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. Талант Турдумович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. мына ошол жерде айтып атасыз. Бүт баарына крышавать этип деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп калмайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген ишти айтып калчы Айлана. Колдон келген ишти айтып калчы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач, гөнгөн экенсиңер, көрүнгөнгө там кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин, переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң.